Саламатсыңарбы балдар? Анда эмесе бүгүн кыргыз адабияты сабагын өтөбүз. Сабагыбыздын темасы Түгөлбай Сыдыкбековдун өмүрү жана чыгармачылык жолу. Түгөлбай Сыдыкбеков 20-кылымдагы кыргыз адабиятында прозаны калыптандырууга жана өнүктүрүүгө чоң салым кошкон кыргыз эл жазуучусу, академик, Кыргыз Республикасынын баатыры. 1912-жылы Ысык Көл облусуна караштуу Түп районундагы Кең Суу айылында туулган. Түгөлбайдын апасы Айымкан 17 бала көрүп, тилекке каршы чечектен 7 уул 4 кызы аз убакыт ичинде эле каза болот. Ата-эне балдарынан ажырап кайгырып турган кезде уулду болушуп, атын Түгөлбай коюшат. Түгөлбайдын жеке жашоосундагы адабиятта дагы бактылуу өмүр кечирди. Чыгармачылык жактан дагы жазуучунун сапары жемиштүү болду. Анын кыргыз адабиятында калтырып кеткен көп эмгектери дүйнөлүк жана улуттук адабияттын баалуу мурастарынан болуп калды. Жазуучу чыгармалары аркылуу кыргыз адабияты үчүн эбегейсиз эмгек жаратып кетти. Түгөлбай Сыдыкбеков таланттуулугу, билимдүүлүгү, эмгекчилдиги, сөзмөрдүгү менен кыргыз адабиятынын көркүн чыгарган. Ал калыс, ак ниет, элдин баарына жакшылык гана каалаган жайдары мүнөз, нарк насилдүү инсан болгон. Поэзиядан башталган чыйыр. 1930-жылы 1-май күнү Ленинчил жаш гезитине «Булар кимдер» деген ыры жарыяланган. Андан бир аз өтпөй «Чал комузу» аттуу поэмасын жазып, Чабуул журналына бастырган. Ал эми «Күрөш» аттуу ырлар жыйнагы 1933-жылы жарык көрүп, Баатырлар 1936-жылы, Акын Булбул 1938-жылы жарык көргөн. Капкакбай, Көкөй кести, Ач көз ата жана башка көптөгөн чыгармаларын жаза баштаган. Ал прозаик катары аңгемелерди, драмалык чыгармаларды, романдарды жазган. Түгөлбай Сыдыкбеков Манас эпосун изилдөөгө жана басып чыгарууга көрүнүктүү салым кошуп, Манас Сейтек эпосунун жыйынтыкталган вариантынын 3 томдугунун 3-бөлүгүн редакциялаган жана басмага даярдаган. Ал котормочу катары орустун белгилүү жазуучуларынын чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Кыргыз Республикасынын эл баатыры наамынын туңгуч ээси, кыргыз адабиятына жана маданиятына 70 жылга жакын ак кызмат кылган, элдик тилдин жана нарк насилдин нускалуу билерманы. 1997-жылы 19-июлда Бишкек шаарында каза болгон. Үркүн 1916-жылы кыргыз эли Россия империясынын колониялык бийлигине каршы өз алдынчалык үчүн көтөрүлүшкө чыккан. Ал Орто Азия, Казакстандын кеңири аймагын кучагына алган. Ырайымсыз кысымга туруштук бере албай, ата журттан эл жер менен бирге Түгөлбайлар да качууга аргасыз болгон. Анда эмесе балдар, сабакты бышыктоо үчүн төмөндө сүрөттүү тест берилген. Жазуучу кайсы жерде төрөлгөн? Панфилов району, Түп району, Тоң району, Жети Өгүз району. Анда эмесе балдар, силер ар бир суроонун туура жоопторун дептерге жазасыңар. Суроолорду биринчи көчүрүп, андан кийин туура жообун суроонун жанына жазып коесуңар. Анда эмесе экинчи тапшырма. Жазуучу Кыргыз Республикасынын эң жогорку кайсы сыйлыгына татыктуу болгон? Социалисттик эмгектин баатыры, Курманжан Датка атындагы сыйлык, Кыргыз Республикасынын баатыры жана ошондой эле Манас ордени. Анда эмесе балдар, эң жогорку Кыргыз Республикасынын кайсы сыйлыгы болгон? Туура жообун жазып, бул суроонун дагы жообу менен дептерге көчүрүп жазасыңар. Анда үйгө тапшырма. Түгөлбай Сыдыкбековдун өмүрү жана чыгармачылык жолун окуп, роман деген сөзгө сиңкфейн түзүп келесиңер.